Кимди жакшы көрсө, кайсы амалды жакшы көрсө, ошонун мухаббатын берсин Алла Таала дейбиз. Жараткан Алла Субханаху ва Таала чексиз мээримдүү, өтө ырайымдуу. Ырайымы дагы, мээрими дагы, боорукерлиги дагы чеги жок. Кудуретинин чеги жок. Алла Субханаху ва Таала баарыбызды жакшы көрүп жараткан. Баарыбызды Алла Таала бактылуулук үчүн жараткан. Кур'ан-ы Каримде келет, эгерде силер иман келтирип эле шүгүр кылсаңар, Алла силерди азаптап не кылат дейт. Алла Таала бендени азаптаганга кызыктар эмес. Алла Субханаху ва Таала инсанды атайы ушул инсанга Алла Тааланын боорукерлиги, ырайымы ушул пайгамбарларды жиберген. Китептерди түшүргөн. Пайгамбарлар келип акыйкатты айткан. Дүйнөгө чындыкты орноткон. Алар бул ааламдын кожоюну жалгыз бирөө. Ошого Алла Таалага гана сыйынуу ылайыктуу экенин, буну таухид дейбиз. Алла шериги жок, жаратууда дагы, сыйынууда дагы. Жалгыз жараттыбы? Жалгыз сыйынууга ылайыктуу. Шериги жок жараттыбы? Сыйынууга дагы шериги жок. Мактоого дагы шериги жок. Кудуретинин дагы шериги жок. Өкүмүнүн дагы шериги жок, каалоосунун дагы шериги жок. Ла юшрику фи хукмихи ахада. Кур'ан айтат. Алла өзүнүн өкүмүндө бирөөнү шерик кылбайт. Башкарат өзү. Жараткан Алла Субханаху ва Таала. Андыктан бизге буйрган чын сөздү сүйлөгүлө. Туура сөздү сүйлөгүлө. Адилеттүү сөздү, чырайлуу сөздү сүйлөгүлө. Бири-бириңер менен чогуу жашап атасыңар. Бири-бириңерге эң улуу белек жылуу сөз. Даже сиз машина алып берип туруп эле жаман сөз сүйлөсөңүзчү, жүрөгүң тешип кетет. Тамак алып берип туруп жаман сөз сүйлөсөңүз, жүрөгүң тешип кетет. Эчтеке алып бербей эле коюңуз. Жылуу сөз сүйлөңүзчү, бул жүрөгүндө калат. Кандай дейт? Жүрөктө эч нерсени калтырбай, жүрөгүңүздөчү жакшы сөздү калтырбаңыз. Урматтуу мусулман бир тууган, жүрөгүңүздө жакшы сөз калтырбаңыз. Айтыңыз. Дайыма тилиңизден чыгарыңыз ошо жакшы сөздү. Бендеге шүгүрчүлүк болобу, Аллага шүгүрчүлүк болобу, башка бирөөнү мактообу, Алланы мактообу, жүрөктө калтырбаңыз. Худу илал каули таййиб. Жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат деп бекер айтылган эмес экен. Жакшы сөз адамдын башын аман калтырат деп бекер айтылган эмес экен. Жакшы сөз бейишке алып кирет деп бекер айтылган эмес экен. Ошондуктан туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң чырайлуу мамилени, эң чырайлуу жашоону, эң чырайлуу сөздү алып келген бизге. Алла Таала сыноого жаратканын унутпайлы, инсан унутчак. Аввалун нас. Адамдардын эң алгачкысы, эң биринчи унутканы. Эң биринчи унуткан ким экен десе, эң биринчи адам экен. Ал ким эле? Адам алейхиссалам. Жакындаба деген, «Вала тaqraба хадихи шаджара фатакуна миназ залимин». Ай адам, сени бейишке киргиздик. Обо экөөңөр рахаттангыла, жегиле, вакула. Хайсы ше'тума, жыргап жегиле. Бирок силерге бир өкүм, мына даракка жакындабагыла. Эстен чыгарды, жакындабагыла. Андан кийин унутчактык инсанга келди, мурас катары бар. Баарыбыз да унутчакпыз. Ошон үчүн биз бирибизге эстетип турайлы. Бизди көзөмөлдөп турган бар. Амалдарыбыз жазып аткан бар.
Биз бирибизге эстетип турайлы. Ошон үчүн айтат, эң улуу проект, андан өткөн улуу проект жок. Аллага жолугууга даярдануу. Алла Таалага жолугууга даярдануу. Эртеби кечпи жаратканга мага ким жашоо берип атты экен? Мени ким ушундай жаратты экен? Мага ким ушундай аң сезим, акылды берди экен? Менин жүрөгүмдүн кожоюну ким экен? Мага неаматтарын төгүп бергенде. Ошон үчүн дайыма иншаллах шүгүрлүкчүлүк болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды карап жашайлы. Пайгамбарыбыздын жашоосунан жолдомо издейли. Маселелердин чечилүүсүн издейли. Кайгыда да, курсанчылыкта да, барда дагы, жокто да, жалгыз дагы, коомчулукта да. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн карап, пайгамбар сүннөтүндө бар ушу кандай кылынган, эмне деп айткан? Сахабалар, аулиялар эмне деген жолдорду көрсөткөн бизге? Ушу аркылуу. Алла Таалам барыбызга өзү акыйкатты түшүндүрсүн. Акыйкатка жакын кылсын, акыйкатта жүргөнгө Алла бекем кылсын. Акыйкатка чакыруучулардан кылсын. Алла Таала өмүрүбүздүн аягына чейин ихластуулук менен жашап, ихластуулук менен ибадат кылып, ихластуулук менен элибизди жакшылыкка чакыруучулардан кылсын.